Борбордук шайлоо комиссиясы оппозициячыл саясатчыларга өгөй мамиле жасап жатат. Мындай пикирди Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун тарапташтары ачкачылык акциясында билдиришти. Алар Боршайком, күч органдары, соттор адамдын конституциялык укугун тебелеп тепсеп, бийлик түзүп берген сценарийдин негизинде Өмүрбек Текебаевди мамлекеттик тил сынагына катыштырбай жаткандыгын айтып нааразы болушууда. Биздин талаптар Текебаев Өмүрбек Ширкешевичти 10 августка чейин кыргыз тили боюнча сынак тапшырууга киргизүүгө сот Эрнис Уулу Айбек уруксат берсин. Бул биринчи талабыбыз. Чотонов Дүйшөн, Текебаев Өмүрбек, Төлөгөн Брайхан биздин партиялаштарыбызды тез абактан бошотулсун деп талап кылып, ачкачылык жарыялоону баштадык. Буга чейин мыйзамдуулукту, адам укуктарын коргоого багытталган бир топ митинг, нааразычылык акциялары уюштурулду. Бирок бийлик өз катачылыктарын оңдогондун ордуна саясий кысымдарды күчөтүп жатышат. Ал тургай айрым телеканалдар аркылуу тескери маалымат беришип, оппозиция өткөргөн иш-чараларды көңүл сыртында калтырып жатышат. Эл аралык мыйзамдагы боюнча ачкачылык жарыялаган адамдарга врачтарды жиберип, ден соолугун сурап, давленияларын көрүп кетишчиле, бирок биздики андай болбой жатат. Ошондуктан Мурзалиев кабыл алса ушул катты, ошондук жиберебиз дегендей мааниде жооп бериптир. Эми биз Красный Крест менен Красный полумесяцке дагы кат жаздык. Алар эл аралык уюмдар келип ден соолуктарын сурап көрүп кетишет. Ачкачылык жарыялагандардын абалынан көз карандысыз укук коргоочулар келип кабар алышты. Алар акция катышуучулары жүйөлүү талаптарды коюп жаткандыгын жана мындай иш-чаралардын өткөрүлүшү демократиялык өлкөлөрдө мыйзамдуу көрүнүш экендигин белгилешти. Анткени коомчулук дагы, бийлик дагы аларга ушул бул ачкачылык деген айтып атпайбызбы, эң акыркы кадам да. Ошондуктан буга деген абдан чоң көңүл бурулат. Бул жерде ошол эле Борбор шайлоо комиссия эмне үчүн ушундай ачкачылык жарыялап атат? Эмнеге шайлоо учурунда ушундай болуп атканы ар бир акыйкатчы башка буга тийиштүү органдар ошол өздөрү дагы мындай көзөмөлдөө жасап, ошолордун өзүнүн баасы болсо дагы кандай бир өзүнүн пикирин айтып кетиш керек да. Ачкачылык акциясы бул нааразычылыктын жеткен чеги. Мындай учурда бийлик өз катачылыгын сезип, мыйзамдуу жыйынтык чыгарыш керек дейт укук коргоочу Рита Карасартова. Мыйзамга каршы келип аткан учурга ушундай бул баягы крайний мера деп коет да. Анткени себеби митингдин аркасы менен, кандай бир петициялар менен биз көп нерсесин ушуну көрсөтүп келгенбиз да. Бүгүнкү күндө петиция эмес, транспарант жайып алсаң да эч ким сени көрбөйт. Бүгүнкү күндөн баштап вообще соттун чечими бар экен, митингге да чыкканда болбойт. Анда мыйзамдуулукту кантип биз көрсөтөбүз, ушундай мыйзам тебеленип аткан дегенде. Бүгүнкү мына мыйзам тебеленип атканга Өмүрбек Ширкешевичтин колдоочуларынын бул акыркы чеги да. Голодовка деген бул акыркы чек. Ачкачылык жарыялагандар ата мекенчилерден сырткары саясий куугунтукка алынган Садыр Жапаровдун жана камакта жаткан элдик парламенттин мүчөлөрүнүн да боштондугун талап кылышууда. Бийлик мыйзамсыз иштерин токтотпосо, ачкачылыкка чыккандардын катары көбөйөрүн билдиришти. Эске салсак, ушундай эле талаптар менен Жалал Абад облусунда дагы ачкачылык акциясы башталды. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь.